Air Kırgızstan aviakompaniyası Bishkek Belgrad жаңы түз каттамын ачты. Алгачкы каттамга эле 100гө жакын жүргүнчү билет алган. Бул зарыл авиа маршрутунун ачылышына жүргүнчүлөр кубанычта экендигин жашырышпай, ыраазычылыктарын билдирип жатышты. Ой, раньше мы летали через Москву, там по метро, потом добираешься на поезде. Знаете, это очень мучительно. Буга чейин биз Москвага учуп метро поезд менен жетчүбүз. Бул өтө кыйын болчу. Өзгөчө жүк менен жана кары картаңдар үчүн да. Азыр мен абдан кубанычтамын. Анткени апам менен түз эле эңсеген жайга жетебиз, ыраазычылык билдиребиз. Прямо, так сказать, до места. Спасибо огромное. У меня 3 деток, мы собирались лететь через... Менин кичинекей 3 балам бар. Биз Москва аркылуу учалы дегенбиз. Азыр түз каттама ачылыптыр. Бул өтө ыңгайлуу. Чоң рахмат. Сейчас большое вам спасибо за такую заботу. Авиакомпания аталган каттам Кыргызстандын жаңы туристтик сезонуна да өз салымын кошоруна ишенет. Анткени Белград Россиянын түштүк Европа тарабында жайгашкан мыкты өнүккөн шаарлардан. Ал эми анда 90-жылдагы активдүү иммиграция толкуну менен Кыргызстандан барган жердештерибиз арбын жашашат. Мындан улам Бишкек Белград, Белград Бишкек түз каттамы алардын өз мекенине келип, жакындары менен жүз көрүшүүсүндө жолду убакытты кыскартып, акчаларын үнөмдөөгө эң сонун мүмкүнчүлүк болуп саналат. Бул каттамды ачканын себеби биздин кыргыздардын диаспоралары көп адамдар суранган үчүн бул каттамды ачканбыз. Андан тышкары биздин азыркы ачылган себебин берип, азыркы жайкы сезон башталып атпайбы. Ошо жактан көптөгөн туристтер, Белградтын жашоочулары кызыктар болуп, биздин Кыргызстанга келебиз деп суранышкандан ачкам. Это направление правильно, потому что в Белгороде очень много кыргызстан. Бул багыт туура ачылган, анткени Белградда өтө көп кыргызстандыктар жашашат, Бишкектен, Карабалтадан. Мен түз эле үйгө учканыма чексиз кубанычтамын. Что я могу прям домой прилететь. Я уроженка Кыргызстана, но я... Мен өзүм кыргызстандыкмын, бирок 20 жыл мурда Белградда жашачумун. Эми бул каттама ачылгандан кийин туугандарыма барайын деп турам. Кубанычтамын, жана бул өтө деле кымбат эмес. И недорого. Спасибо этой компании. Этот рейс мы узнали с Белгорода, очень обрадовали. Бул каттамды биз Белградда билдик, өтө сүйүндүк. Биз өзүбүз Россияданбыз. Бул жерде туугандарыбыз бар. Открылся первый рейс от Белградга биринчи каттам болуп жатат. Биздин үй бүлөбүз чоң, абдан кыжалат болдук эле. Биз түз эле Белградга учкан мүмкүнчүлүккө абдан кубанычтабыз. Мы очень рады, что и появилась такая возможность полететь сразу в Белгород. Биринчи каттамдын ачылыш урматына Air Кыргызстан авиакомпаниясы анын учуу алдында өз жүргүнчүлөрүнө бийлек тартуулады. Анда Бишкек Белград биринчи каттамына билет алгандар арасында 3 сертификат ойнотулду. Ал бул багыттагы авиакаттамда бир жолу учуу үчүн 30, 50 жана 100% жеңилдик берет. Так, счастливчик, утонет Ольга. Мальцева Полина. Это ребенок, Мальцева Полина. Трапезникова Екатерина. Следующий билет бесплатный. Бишкек Белград авиакаттамы жуманын ар дүйшөмбү күнү Boeing 737-300 учак аркылуу жүргүзүлөт. Анын сыйымдуулугу 148 орунду түзөт. Учуу убактысы 4 саат 30 мүнөт. Air Кыргызстан авиакомпаниясынын бул каттамдагы жүргүнчүлөрү жаңы Манас 2 терминалы аркылуу тейлөнет. Сегодня 26 мая мы открываем долгожданный рейс Бишкек-Белград-Бишкек. Бүгүн 26 майда көптөн күткөн Бишкек Белград Бишкек каттамын ачып жатабыз. Бул маселе көптөн бери көтөрүлүп, маркетингдик изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Бүгүн жүздөй жүргүнчү учуп жатат. Бул каттамга талаптар бар. Мындан тышкары биз Россияга жакынкы чет мамлекеттерге жаңы каттамдарды ачуу боюнча дагы иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошентип 26 май күнү эң алгачкы Бишкек Белград авиакаттамы асманга көтөрүлдү. Андыктан Air Кыргызстан авиакомпаниясынын жүргүнчүлөргө жакшы шарттарды түзүү менен ачкан жаңы маршруттагы учуулары ийгиликтүү болсун демекчибиз. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.